Мына бүгін дагы сот болду. Сотко Атамбаев да келген жок. Дагы ооруп калыптыр, өтө оору када дептир. Анан кийин эми врачтардын комиссиясында өткөндө деле айткандек врачтар ал бул сотторду тоготкон жок. Атамбаев тоготкон жок. Өткөндө дагы укук коргоосу боюнча ошол 19-жылы жөн эле чакырса келип койсо ушу Койташ окуясы болбойт эле да. Ал өзүн дагы өзүмчүлдүк экен да. Элдешилик. Мына азыр 14 адам ошо Атамбаевдин Койташ окуясы боюнча 14 адам келип атат мына. Айыптоочу болуп, айыпталуучу болуп. Алардын адвокаттары бар. Ну где-то 30 адам деген. Башкаларды тууган уруктарынан баштап туруп деген. Эми ошонуларды сыйлабастан бул биринчи жол эмес. Бул биринчи жол эмес. Бул август айынан баштап эле, ошо баштап эле ошо келбейт. Эркеталтаң эми ал түрмө эмес эле курортто жашатат мындай болсо керек да. Болбосо мына адамдарды эми ошолордун ичинен бир гана Фарид Ниязов түрмөдө калды. Канат Сагынбаев да чыгып кетиптир эми жанагы үй камагына жанагы Равшан Жээнбеков чыгып кетиптир. Эми кыскасы ушундай болуп туруп бул бүтүш керек да, кандайдыр акыйкатты соттого бердик да. Сотко бердик да. Сот өзү карап атат. Эми ак болсо актап чыгып кетиш керек да. Эми мынакей айткан жанагы 0,55 гектар жери боюнча алганы боюнча дагы иши бар экен. Анан КЭС боюнча, мына музей боюнча ошол иштеринин баарында тең алар жок эми. Жанагы Сапар Исаков жок, Айбек Алиев кимсиз жанагы Калиев, ошонусу дагы жок, качып жүрүшөт. Анан кийин эми булар ушун эппи беле булардын өткөндө дагы мына Равшан Жээнбеков чыдап тургула. Жакында бийлик алмашат деген. Буларга бир кандайдыр бир хронический оору болуп калганда өнөкөт оору. Бир жерге жаңжал чыгарыш керек. Анан бирөөлөрдүн айтканын аткарыш керек дагы. Эми дагы күтүп атат. Дагы бир мартка алып барабы, апрелге алып барабы дагы бир нерсе чыгышы мүмкүн. Эми ошонго чейин эми акты ак, караны кара деп чыгарып коюш эми бул укук коргоонун милдети да. Муну сотту деле тоготкон жок. Атам тоготкон жок бул 1-май сотунун эч кимисин деле мандай кылып карап койгон жок. Эми өздөрүнүн правасы Кыргызстан эли, шору мына бүткүл дүйнө боюнча Кыргызстанда жашагандар кандай гана бактылуу деп мына 85% бактылуу. Мына биздин жерге караганда, абага караганда таза аба, жакшынакай күн эстүү, мына кыштын күнү күн чыгып турат. Эмне деген жердин соорусунда Кудай биздин ата бабаларыбыз ээлеп калган жерде азыр ушуну сактай албай турабыз. Себеби дегенде мамлекетке дагы эми өнүп өсүгүш үчүн ар бир адам эмгектениш керек да. Таза эмгектениш керек да. Анан кийин адилеттүү мыйзам болгондо эл кетпейт эле. Элдин канчасы кетип калды? Таланты бар адамдардын бардыгы жетти. Мына Санкт-Петербург, Москвада бүт таланттуулар, кыйындар кыргыздын. Эми ошон үчүн мен айтып кетет элем бүткүл кыргыздарга, жерди сактап калалык, элди сактап калалык. Мыналар кетет. Бул күндөр дагы өтөт. Мына чоңдор дагы кетет, мына бетеге кетет, бел калат, бектер кетет, эл калат деген. Эл калабыз да. Ошон үчүн акыйкат болуш керек да. Анан кийин акыйкаттуу, адилеттүү мыйзамда жашаса, элдин экономика жагынан көтөрүлүшү болот. Иш азыр эми иш менен камсыз кылбаса, ошон үчүн мен адвокаттарды деле мен айтам, мисалы үчүн, акыйкат эми акты ак, караны кара деш керек да. Жөн эле бирөөнүн акчасын алып койсо жөн эле мындай жактап коюш болбойт. Ошон үчүн мен Замир Жошевго да айттым. Наразы болдум, абдан наалат айттым. Ал акыйкатты билбейт экен, көрбөйт экен. Болсом, мына 2005-жылкы, 2010-жылкы болгон мына бул Койташ окуясы бардыгы почерк бир болуп атпайбы? Мындай адамга белгилүү эле болуп турат да. Ошолордун бардыгынын максаты мына бул күч органдагы күчтүү кадрларды жок кылуу максаты болсо керек да. Анан кийин эми бул да күн өтө берет. Анан акыйкат чечим чыгыш керек деп атпайсызбы? Кандай чечим чыгыш керек? Сиздин мүдөөңүз? Жок, менчи
мен ешқашан мисалы үчүн ого кандай элге акыйкат мүдөнүн ошонун таап бериш керек да. Таап бериш керек да. Менин балам тирилип келбейт, мыйзам түрүндө. Тирилип келбейт. Булардын немеси кагысы байлы, Кудай пешенесине бардыгын эле ажал келет да, бирөөнө эрте келет, бирөөнө кеч келет. Бирок ошол да Кудайдын астында мыйзам түрүндө мындай рухий дүйнөнүн, духовный дүйнөнүн өзүндө мыйзамы бар да. Бир эле материалдык байлык эле эмес да. Эми азыр миллиард долларлары болсо эле ушундай болуп элди таптакыр карабай койгон болбойт да Кудай.